11 статья жазылып тұрады. Представителем в суде может быть любое действующее физическое лицо, имеющее надлежащий образом оформленные полномочия на ведение дела в суде. ГПК, да, так, 66 статья. Полномочия представителя физического лица должно быть выражено нотариально и удостоверением доверия. Особенно 68 статья 4 полномочия адвоката удостоверяет ордером поручения лица, осуществляющего юридическую практику. Мен өзінің қатшылығын ордерін бюро анда чектер қылады екен 63 статья гражданский кодекстің. Полномочия представителя на ведение суда. Право представителя на подписание искового заявления и возражение на исковое заявление, их подачу, заявление об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, заключение соглашения по фактическим обстоятельствам дела, подписание заявления о пересмотре судебных актов по новых обстоятельствам и по новым обстоятельствам, передачу дела в суд как сокала, полный или частичный отказ от искового требования, полное или частичное признание иска, увеличение или уменьшение исковых требований, изменение предмета или основания иска, получение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу, передоверие, обжалование судебного акта, отказ от жалобы, выдачу исполнительного листа должно быть специально оговорено доверенность судебных представителей. А вот судебный келет, он полный görüp tabi anlatıp yakın şapkası oldu. Olgun 5 minut tutuyor. 5 minut mu? 2 minut tutuyor. Al dayar. Sizler ruhsat deseniz hazır onlardan biraz tapkelerine aktarır. O iş boyunca gelecekler şunu olmak için bu sorusu yapıyor. Eğer etseniz ona göre standart testlerinde alt bir koyunuz. Boyunca sosyal ürünleri düşündü. Özümüz yuristiz. Jarandıq kodeksinin талаптары немесе боюнча ачыктан ачык жазылып турат ал жерде. Эгерде киши камакта болуп турган болсо, ошол камак мекемесинин жетекчиси бул ишин атнамышын катты тастыктап бериш керек. Колун коюп мөөрүн бар. Анан эми нотариус карап бүткөндөн кийин жактап болуп ошол кезде биятын кул коюп менеп болду. Бирок бул деген иштин өзүнүн маңызы боюнча тиешеси жок. Буну карабайбыз, сизге ошону түшүндүрүп айтып. Мүмкүнчүлүгү болсо рұқсат берип коелу. Эч кандай эмес жок. Өзүнүн өкүлүнө ишин карап бериш. Силерге рұқсат берсеңиз, биз анда бул натажылы. Бизде андай рұқсат жок. Мыйзамда укуктар жок. Жок, укуктар жок. Мыйзамда так көрсөтүлгөн силердин начальнигиңе бул кишинин доверениясын тастыктап бериш керек. Тастык колун коюп бул кишиге доверение. Сиз ого жеткирип коесуз. Сиз ол начальник башкарат, биз башкабыз. Ал жактоочусу менен камакта отурган киши любой моментте сүйлөшүп, любой моментте иш боюнча бири-бирине достук эмеси бар. Почему азыр дос болуп болушу? Силерди ошол эмне жактоочусу менен сүйлөштүрбөйсүңөр, келиштирбейсиңер. Түшүндүрмө берип кетсем уруксат. Бул 27-беренеде мыйзам боюнча негизи тергөөчү бул ишке азыркы ишти алып барып аткан тергөөчүнүн уруксаты керек экен. Биз жарандык иш боюнча уруксатын берем. Бирок ал тергөөчүгө кайрылганда ал айтып атат: "Мен уруксат бербейм" деп. Бул жерде менин конституциялык укугум бузулуп атат. Биз эмне үчүн кайрылалы деп жатабыз? Мен билсеңиздер 1 жыл ушул эле
ушундай эле Кинемиш менен мен соттолуп 1 жыл түрмөдө отургам. 1 жыл. Мына ошол 1 жылдан кийин октябрь окуясы боюнча иш козголгон, утуп чыкканбыз. Кылмыш курамында жок деп акталган толугу менен. Биз ошол иштин алкагында жактоочу менен сүйлөшүп, мен тийиштүү кагаздарды берип, анан мамлекетти сотко берейин деген ниетим бар. Бирок бүгүн председатель дагы, тергөөчү дагы баш тартып. Анткени коркуп атышат. Же билбейм эмне себеп бар. Бияқта тургандар аз эч нерсе чечпейт. Болгон сиз чечесиз. Сиз айтсаңыз алда макул десе, анда нотариально бияктан эле заявить. Анан биз кеңешчи бөлмөсүнө кеткенден кийин жактоочусу менен ошол кагаздарды тууралап алган. Кагаз берип турбу? Кагаз берип кол коюп туруп эле. Кайра Тамак аш эмес же коркунучтуу эмес, эч кандай эмес жок. Мыйзам боюнча да жактоочусу менен өкмөттүн сүйлөшүп, ичара жумуштарын өзүнчө сүйлөшүп Просто биз экөө сүйлөшкөндө кол коюшкан биз кагаз бербей, эмне кагаз бербей, нотариусту киргизе албайбыз. Нотариусту киргизбейли болот. Жактоочусу бияка залга киргенге укугусу бар да. Анда биз беребиз, оюз кагазын алышып началсыз. кол коюп берип койсун, эч кандай эмес жок. Коркуп турган же киргизсек, карап койсоңор болот, ошол доверительность эмне? Андай жактоочу эгер алгабасты кол койдурса, сиз оңолуп кол койдуруп алсаңыз, эмне ушул жерден кол койдуруп эмес. Сизге койсоңуз, Жаралган бери ошол сөз болот. эмне үчүн биз чектешибиз керек? Доверительность жок. Кат чектейбиз. Бардыкты койдура берсин. Бул Келип атабыз да, нотариус. Мындай түшүнсөңүз, биз совещательныйга кеткен убакта жактоочусу менен өкмөттүн кагаздарын тууралап алганга мына биз руксат бердик. Залдагылар баары чыгып турсун, анда эч ким калбайт. мен залга Чыгып берет. Сиз кагазын алып, карап да койсоңор болот. Доверительность эмне керек? Карап да коюп. Доверительность. караган жакшы жок. Я имею право кагаз менен Алды келе секретный документ эмес. Сиз ал документти жердин баарына барып көрсөтөсүз. Карай эмес, анын несі. Всё, давайте. Башка өтүнүч жокпу? Эмесе териштирүүнү баштайбыз. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2022 жылдын 25 октябрындагы токтому менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ара тергөөчүсү, тергөө тобунун жетекчиси, Жапекаттын өтүнмөсү канааттандырылып, Молдосматов Жеңишбек Өмүргазиевичке карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу тергөө мөөнөтүнө аттап айтканда 2022 жылдын 20 декабрына чейин колдонулган. Жана жазаларды аткаруу кызматынын 21 мекемесине кармалган. Бул токтом менен макул болбой, Молдосматовдун жактоочусу Турдалиев тарабынан апелляциялык протокол келтирилип, Бүгүндөгүлөрдү сурайт. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 25 октябрь 2022 жылдагы айыпталуучу Молдосматов Жеңишбек Өмүргазиевичке карата башкаруу чарасы боюнча токтомун жокко чыгарып, жаңы токтом кабыл алууну, кылмыш иши боюнча алдын ала тергөөчүнүн айыпталуучу Молдосматов Жеңишбек Өмүргазиевичке карата башкаруу чарасы катары эч жака кетпөө тууралуу диктат алууну тандоону сурайт. Келиңиз, жактоочусу колдойсузбу? Я контроль. Да, колдойт. Geçenler bizden şunday elinde olgan, bul жерде sizden başka bir bardan utkan, kaytalауып болады да, бұл жаққа жаңағы үлкен барын бұзаққа созылып байды. Вечерде айтып тоқтам қылмыш іші, болғаны меніңше тура емес та. Бұл жерде қылмыш жана процессуалдық кодексінде
Kılmıştır, sastavı taptır yok. Geçebilmenin kaylagan bir de Hasan Tarayka, Staros'un yürüyüş biliyoruz. Kılmış doğru için, kılmıştın, 4 sastavı var. Kılmışlarına, kılmışlarına, sürekli kılmışlarına. Yüzeyde büründür. Bu yerde, anamdan azere, kılmış, yüzünü korkulduğunu karak koysun, toplumun ne karak koysun, toplumdur, uzun çarpı sahası koşup cezasından, iyi kişiler, famililer iki yolda yapsa bu. O zaman toplumdan taraf koşulları olmadılar. İyi İbrahim'den bunu da İbrahim çağırdı. Allah o zaman toplum karabay durup düz göçüp saldan büyütürecek gittiğiniz şey. O sözde de ikiden familiye cülüp ki Amatayev, Asanov, Sorunkulova, Asanbek'te ikiden yazıp kaldı. O zaman bağırıp İbrahim demesinde toşunu cürüttü. Bu niye düşündürüyor? Bu şeyden flashkamen alıp gelgen, terge saygan, bu dönüm ettir, o dönüm ettir. Ana giyinde karak koysun, Türkçe gittiğinde şeydi, şu terge üçün, Japek'in gelip ötün, Türkçe gittiğinde şeyini göçüktü, tanıkın ayağında, Türk salgan. Bu da benim doğru mesela, ama bu şeyde, o sonunda gördük, bu şeyde 3 gün, 2. gün görüyor tavsındaki, sol oturumlarda, şu kança kişi ötürdü, 16-17 kişi ötürdü. Oşuların arasında bürüğünü dahi elmege edenlerdi. Üy qammağına göstermesini özgörtüğü mümkün bolu oturdu. Anne bu gitti. Yani bu meclisaparatsal kodesini açıp tak dağına tutturdu. Adeginde şu demeler 105. bölümde de bu ne dedi? Ayıptalık tergöldürüce sotluğun yaşının büyüsü, je olması büyüğü, je kılmış ceza öldürüşünün başka katışıcılarına korkunç geltirüsü, dalilleri yok bulunsu, başka yol menen tergönün және sotlu teriştürün adektivdüğünü tospol kılınsu, je olması kılmıştığı işlermen alektenigi ulantısı jönündө bol jobu жетиштүү негиздер болсо деп турат. 105. bölümden 1. bölüm. Hiçbir negiz yok. Kaldırdı. Bunlar olgunun zanarı gerge yana kafayla çok olmadı. Yönetmeni belli dargalıklar attı. Özünün de kılmıştı şerikleştirme dedi. Ayakta kılmıştı şerikleştir. Alcezgi çoğulganların geri bölümünde olsun diye birinci yolu görüyordu. Birinci yolu görüp o şeyde birinci yolunda da çoğulganların arasında. Bunların çoğulganları olgunun özlerinin konstitüsiyonel hukukundan faydalanışıp yana kempir atmayınca çekip çeylenleri molotlarını oşun var dedim. Yana süylöşüp bay oşun bolturup oşun özlerinin aytkan ürünlerini takır bilip upayadı. Bunlar özgün göçeğin barıp beşip bilmelerden aktivistler ayaktan da jana komitet düzüşüp oşun kempir atı korkutunu bilip tap kurup koyadı. Oşun üçün bunlar hem ayakta katışpağanlar da biyaktağlar da barıp çoğulup özlerinin bay konstitüsiyonel hukukundan oşunu birlikte yetkizinin hareketini kılışkan, olgunun. Ana bu yerde bir sözünde birlik var, basılalı. Japarov geçsin, taşıyıp geçsin degen bir sözünde yok. Ben şundan karap çıktım o şeyden. Olgun öyle biriyle yerinde zanarı. Anılar buraya yazdırıp alıp dursa, bu degen mizamsız. Ama mizamsız şu okuldan büyüğümden arı Dekadaşlar, alır degen upukavunca emeklilik etti. Zanarı dalil deseptirip etti upukavunca. Bunu kimisi yazdırıp oldu. Uşul kaçın belirsiz, gibi demesinin negizinde şöyle yazdırıp alıp oşun negizinde ettiler. Oşullar yazdırgan emen bizge uçkanda yok, görgüskanda yok. Negizi adamga upukavunçaya geldi. Ay koyuvatkanda oşun görgüs kerekler. Mana momda oldu, mana mom süylep dursa, mom üçün senin üçün janagı masalamalar uyuşturucuların katlarına girişler sen şu baydan durbaysın. Sen momunu düşünüp gel, oşun bayın görgüs kerekler diyatta. Alganda emес, bular da diyatta kamavatkanda kозголгон кылмыш ишин биз ошондо сотко барып булардын башкаруу чарасына берип атканда ошондо араң сот аркылуу эметип отуруп араң алдырды ошо. А бул болсо эң биринчи адамды камарында алып эң биринчи ошол жанагы эме менен тааныштырат. Козголгон кылмыш иши менен тааныштырат. Адегенде эң биринчи
Pakistan'dan çıkıyordum. Ana o şeyge vargandan biz sotqa aytып oturup, berилip kıldırıp turup, sottun barıp aradan da çıkıyor. Ha geyimde buna bir gördüm ötkende. Kimisinin kılara soran kulağı, kimisinin şu aka şeyin berip turup şunu desin. Tozulduğumuz. Dedim bu mizanda olduğunu türlü biz bu esettirip de olmuş. Taptakın hep onlar da böyle Жоғарыжақтан бұйрық берген жапқыларды негізі біз Қырғызстан тарихын білдік. Мен өзімді айттым осы жолығандарға. Балдар деді, мына бүгін айтты десіңер, бүгін Қырғызстанның тарихын білдік біз уже. Осы жерге біз демек үшін уже қатысушы болып қалдық. Қырғызстанның соңғы тарихында мен білгенмін. 31 жыл болды ошо эгемендик. Мындай болгон эмес. Мен ага чейин милиция иштесем, уже адвокат болгон 16 жыл берип, мындай өмүр болгонун ушундай болду. Анан ошончо кишинин арасынан кантип эле 1,5 миллион эмес болбосун, баягы камактан башка эмеге чыгаруу болбосун. Сопсон болду. Бирөөнөн бузулган кул, мен анда эметкем 5 баласы бар экен. Чыгарып койчу. А мен билем, бул жерде жанагы былтыр бирөөнүн 2 баласы бар экен деп чыгарып бердим. Ekile olası var kendi proşoluk gözü ek olası kendi çağırmış ki yaş yetelim. Şimdi ek olası var yaş yetelim. Geçen gün Erlan'da kişilerinde ek olası var yaş yetelim. Bir de üçtü. Bunun olası ek çıktı 3 koyda çıkıyor. Kalan bir o şeyde yani 105. bireyinden ekten 170. bireyinde daha kadar tutuyor. Cenab-ı 105. birinde жетиштүү негиздер болсо, ошондо дагы бул жердеги айыпталуучунун өздүгүн, ден соолугун, үйгүдөлүк абалын бардыгын тактап туруп, анан соттук чечим чыгарат. Ал эми 114-беренин 1-бөлүгүнө келип болсок, анда тиги ал жерде ачык тап жазып турат. Камакка алуу боюнча Bugün çaresi katları kamak kaldığı boyunca kılmış mizanının 5 yıldan aşık bölüp verdiği natirat hükümünde yazar kararlı kılmışlara jasargан айыпталуучуларга карата башка кыйла жеңил бөгөт бою чарасын колдонуу мүмкүн болбогондо деп турат. Эмнеге мүмкүн болбойт бияка? Эмне үчүн муну чыгарып коюп турган кийин ошол соттук териштирүүнүн жүрөлүгү болбойт? Учурунда жана айтпайбызбы азыр акталган эмесинде. Анда дагы Жеңиш Молдокматовго ушул эле берени коюлган. Массалык баш аламандыктарды уюштуруу деген берени коюп туруп, анан кийин 1,5 жыл соттук териштирүү жүрүп, 1 жылдан ашык жүрүп. Анан ушунда акталып чыккан şey. Анда чындыгында массалык баш аламандыктар болгон. Анда болгон, анда көптөгөн кишилер жаракат алган. Жай тургундардан дагы милиция кызмат күч орган кызмат экендигин дагы алган. Анан көптөгөн жерлерде талап тоноолор болгон, эмелер болгон да. Ошого карабастан ошондон акталып чыккан бул киши. Анан ошондо дагы жанагы баш коргоо чарасын өткөндө башында камап салганда 3-4 жыл берип отуруп араң ошондо үй камагына чыгарганбыз. Февраль айында 2 февралда ушул жерден Бишкек шаардык соту үй камагына чыгарган. Ошондон кийин февралдан кийин июндун аягына чейин 6 ай эме болду. Соттук териштирүү эч жака качкан жок. Эч кимге жанагы давление кылган жок. Жанагы күбөлөргө барып эметкен жок эчтеги. Антейин десин кантип эметет? Же кызматы жок болсо эмес жок кантип эметет бул? Же жанагы бир бандиттер бирдеме экстремист бирдеме болбосун. Ошондой эле сопсон эметип эле чыгарып туруп эле үй камагында жүрүп эле ошондой эле соттук териштирүү эчтеги болбой эле. Эмне үчүн ошондой азыр деле чыгарып коюп туруп калган эмелерди жүргүзүп болбосун. Сопсонду эпилер таптак эметелди. Анан бул жерде тиги Ибраимович токтомдо айтат, жогоруда көрсөтүлгөн эмелерди, жагдайларды мен кылмыштын мүнөзүн, оордугун дейт. Кылмыштын оордугу, мүнөзү эле адамды сөзсүз эле жана камоого жатпайбы жатпайт. Антип көрсөтүлгөн анан тескерисинче мен айтпадым. Эгерде мүмкүн болбосо деп турат. Айткылачы эмне үчүн мүмкүн болбойт? Ошондо жана токтомду карап көрсөтүп жазып турабы? Вот могун үчүн мүмкүн. Жок эчтеке.
Mana bu kılmıştın ordu boyunca büttü. Ansas kelген soң ошол жерде жанагы эмени карап атканда мен тиги эмеге катып сот отурумда сотко катышкан тергөө тобунун тергөөчүсү ошо катышты да. Ошондо мен айттым, мына 105-чи беренде ай Молдокмат тергөөдөн соттун жашырып кетүүсү, же болбосо күбөгө же кылмыш жасап сот өндүрүшүнүн башка катышкан коркунуч келтирүүсү, далилдерди жок кылуусу, башка жол менен бөгөт тергөө менен ишти сотту териштүү объектив жүргүзүү тоскоолдук кылуусу, же болбосо кылмыштык иш менен алектенүү улантуусу жөнүндө тергөөдө жетиштүү негиздер барбы деп сураган Андраев деген тергөөчү. Ал мага жооп берди. Жок, биз мүмкүн деп ойлойбуз dedi. Geçirip koyduk anda sot çekim yine bojomoluk negizinde çıkarıldı. Kılmış Ceza Kodeksinde tak yazılıp durur. Sotluk çekim, ayıptırıcı çekim hiç kaçan bojomoluk negizinde çıkarılmış mümkün değil istep durur. Aldı, demek ki çıkarıp saldı. Sizlerin azı kırmızı, sizlerin bağırlardan yürüyüşsüne sizler bu yerde oturganların düşünmesi var. Sizler özümü düşündürürsünüz, düşünmüyor. Bu yerden çıkartkan mı? Ek günden beri çıkartıp atkan çekimlerin vardır denilen Kılmış Ceza Kodeksinin negizinde emez. Ben bildiğim emniyim negizinde çıkartıldı. Ben de şimdi oy kalıda çok olacaktan bildik oğlum şunda bu kadar ne bilmiyorum. Anday bol al 71'ge çıkan ayaldı çıkarını bol buydu. Tank bol buydu. 5 balası var bala ben çıkarını bol buydu. Tank bol buydu. Ben 8 yaşta cezip kalgan ayal var eken juralay var. Anda çıkarıp emnege bol buydu. Oşuların arasından karap turup bilse bol oturunda yok degende. Buların bar degende içinde bir ekstremistlik top bakan içeride. Bardan biri aydapmayın. Daş tanımayın diye biri. Birinci yol o şeyden yol bakın. Oşuların bar demesi olurlar karıştırın. Başka şeyler. Ana bulardan çoğulganlığı boyunca, o çoğulganlar hep o şeyden var söyleşkin. Geçip o zaman Kırgız Respublikası Konstitüsyonuna layık 31. bölümde. Argin, erkin oy cübüklüğü, yani özgürce fikirge ev olur. Bu yerde bizim çok ocaklarında kemikleri var. Onun için elini bağırını dik tanıl olacak. Argin öz fikrini bildiriyor, yani söz yani başka söz erkinliğine hukuktu. Hiç kim öz fikrini bildiriyor, yanlarına baştaklarına macburlanıp iş emezdi. Bizde iş koyduk dedi. O zaman meselelerden tuğru emez, momda emet dedi, güç veren demet öğretti. Anı güç veren emez, anında düşündürülme çıkarıyla. Ayıp dursun, dokumentlerin var, görgözüp, sulardan emet buna ama onun negizinde, momda degende, bu da bilimi var, cevap bilimi var. Yoksa başkalar böyle şöyle barganda arasında generaller var, neler diyor, alanca düşünüyorlar. Momlar içinde momda eliken bir tutarım çıkıyor. Oşun düşünüyorlar de girmez. Bu dedi güç meden zor da tamam Türk oşun tümetken geçer. Bu ben öyle azıklı birlikte abroy alıp gelmeyin. Test versince, bunu kançalagan elder değil özüne karşı koyulacaktı bu demeler değil. Anday bul boyutta. Bu birlikte gelgenlerin men öz bilgenlik degen bul boyutta. Bunu konstitusiya jalıp turат. Erkin oyuncu bitti. Kança el bolsa, kança kişi bolsa, oşonço oy bolot, oşonço oy fikir bolot. Erkin özünün oy fikirin erkin aytılgan mınakey hukuktu деп турат konstitusiyada. Oşonda ele Argin birlik erkinliğine hukuktu deydi. Bunlar janağı komitet tuzatpayбы? 35-lerinde komitet Argin birlik erkinliğine hukuktu. Bunlar oşol konstitusiyanın hukukundan faydalanıp atayın komitet tuzatpayбы. Al komitet bular birlik basalan demez. Birlik getirildi demez. Şol özünün oyun şol janağı birliklerge жеткизели деген komitet tuzuyor. Oşol komitette bular deyip başalamanı uyuşturuldu. Ana nemesinde janağı kılmışın kozu jönünde 99'u ölçülü jomu. Bular da düşünde komitet tüzüp alıp deyip, kol koyulup atkanda deyip, oşondaki bular deyip mitingge çıkma. Ana mitingge çıkkanda oşolerinde bir atayın emeler, ekstremistik emelerge ömetken der vardır, oşerden çankta bulan kılma, yiyildi. Ana oşerde koram jaraptar alıp, ana bir tavkanap, koram jarap, jarapmış zaptar yiyildi. Kana ki? Oşa yerden 23'ünde buların bari kamağında demalaş günü olacak. Ertemene benim ağzına getirişine bakıyorum. Beşteki de koydum.
Бирөөнүн үйүнөн бир да курал жарак, бир да жарылуучу зат, андан башка мондай баракчалар эмелер, ай келгиле, чыктыла, эметкиле, бийлик басып алды. Бирөөнүн да чабылган. Ошону баарын карап туруп, жөндөмдү барып туруп, бир иш козголуп туруп, баардыгын көтөрүп, Кыргызстанда эмеге калдык биз. Бүт жанагы эл аралык уюмдар бар, тигиде бар, эметип дай момуңар токтоп, эркин басма сөздөрүнөн кысым аз келгенсиң, берде жанагы өзүнүн оюн эркин айткан, өзүнүн конституциялык кууна байланды деген элдердин баарын камакка алып, активисттердин баарын камакка алып. Бул деген эң нонсенс деп менимче. Мына сот коллегиям, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза сот өндүрүшү укуктун үстөмдүүлүк принцибин сактоо менен жүзөгө ашырылат. Айыкта турат жүзөгө ашырылышы. Божомолдун негизинде сот чечими чыгарылат. Айыкта үстөмдүк болот. Мына 7-статьяда принципти ошол принцип бузулуп атат да, алдагы. УККнын 7-статьясында ачык дагы укуктун үстөмдүүлүк принцибин сактоо керек. Айыкта укуктун үстөмдүүлүк принциби болот. Божомолдун негизинде атайын суроо бердим ошол. Атайын эгерде ошондо айтса, да, бизде 7 негиздер бар, мына. Колунда тиги паспорт бар экен, учуп кетмей экен, же болбосо тияка сүйлөшүп коюптур, бияка кетмей экен. Ошондой далилдерди келтирсе, учуп коет деп. Жок кандай делил. Токтор. Анан ошол эле 7-беренеси. Алгачкы текшерүү органынын кызматтык адамы, тергөөчү, прокурор, тергөө судьясы сот, кылмыш жаза сот өндүрүшүнө катышуучу башка органдар жана жактар Кыргыз Республикасынын конституциясынын, ушул кодекстин жана башка мыйзамдардын жоболорун бекем сактоого милдеттүү. Улардын конституциялык тизимин бузуктугун көрүп эчтеке эмес. Ошондой жыйынтыктарында урматтуу коллеги, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 417-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-бөлүкчөсүнө ылайык апелляциялык инстанциялар сот кылмыш ишин кароонун жыйынтыгы боюнча 1-инстанциялык соттун токтому жана тергөө судьясынын токтому өзгөртүү жөнүндө аныкталма кабыл алууга муңардан пайдаланууну суранат. Айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7-105-107 114-417 беренелерин жетекчилик алып, Бишкек шаарынын 1-райондук сотунун 25-октябрь 22-жылы айыпталуучу Еңишбек Өмүргазиевич тараптуу башкаруу чарасы боюнча токтомду жокко чыгарып, яны токтом кабыл алды. Кылмыш иши боюнча алындагы тергөөчү жана айыпталуучу Еңишбек Өмүргазиевичке башкаруу чарасы катары эч жакка кетпөө тууралуу тыйылган тандалды. Мени сотто сүйлөгөн сөзүнүн текстин ичке тилге коюмдар сүйлөдүм. Жактырышын толук колдойт. Анан өзүмдүн дагы мыйзамдуу конституциялык укугун пайдаланып, мен дагы сөз айткым келет. Бирок, урматтуу талаптуулучу, сиз кийип турган мантиянын жакасындагы оюлар бул Кыргыздын улуу инсаны Кыдыр экенин 7 белгиси деп атайын бастырылган. Эмнеге 7 өлчөп бергес деген мааниде. Бирок бүгүн мен урматтуу окуучу сиз үчүн эмес, тарых үчүн айткым келет, протокол үчүн айткым келет. Себеби ар бир 5 жылда, ар бир 10 жылда тарых жаңырат. Мына ошол тарых жаңырганда менин үнүм да жаңырсын деп айткым келет. Биринчиден, бул кезектеги бийликтин жалган жала топлаган иши. Мыйзамсыз камоо. Бир гана максатты көздөйт. Мамлекеттик бийликтин, мамлекеттик органдардын чек ара, анын ичинде кемпирабад боюнча чыгарган чечимине каршы адамдардын оозун жабуу болду. Бир гана максат ушул болгон. Ал эми мамлекеттик телеканалдардан тынбай берилген запистер, бул монтаж кыркылып кесилген. Мына ошого негиздеп тергөө бизди күнөөлүү деп таап атат. Өз учурунда Белизгейт, Юпигейт, Матрешка гейт сыяктуу
мен муну төңкөрүш кейт деп атайм. Учуру келет. Урматтуу төралык кылуучу, учуру келет. Биз экспертизага бердик. Сотко иш өткөндө бул иш толугу менен талкаланат, жокко чыгат. Биз толугу менен акталабыз. Эгерде бул бийликтин соту менен акталбасак дагы, тарыхтын алдында, элдин алдында акпыз деп мен эсептейм. Эми иш боюнча мына урматтуу төралык кылуучу менин колумда мага узулган айып. Анын негизи бийликтин тергөөсү эки конституциянын беренесине негиздеп иш козгоду. Конституциянын 3-чү беренеси, Конституциянын 4-чү беренесине. Бирок Конституциянын 1-чи, 2-чи, 3-чү, 32, 33 жана 36-чы беренелерин жокко чыгарып тебелеп коюшту. 2020 жыл, 21 жыл апрель айында азыркы президент эң адилеттүү башкаруу алып келемди, жаңы конституцияны кабыл албады беле, эл ошону колдоп бербеди беле, кана калыстык, кана адилеттүүлүк. Конституция бүгүн жок, мыйзам бүгүн жок. Болгону сүйлөгөн, баш көтөргөн, өз оюн так айткан адамдарды түрмө менен коркутуп, түрмө менен оозусу жабабыз деп отурушат. Бул күндөр өтөт. Бирок тарых кечирбейт. Тергөө боюнча урматтуу төралык кылуучу мына жазып атат. Чечүүдө чек аралар боюнча дейт. Мамлекеттик бийлик, мамлекеттик органдар чечүүдө чындыкка дал келбеген фактыларды келтиришип дейт бизде. Жалпы элдин көз карашын тескери жакка буруп келишкендей. Мен жеке Молдокматов Жениш Өмүргазынын уулу, кыргыздын кулуну, учурунда картаны чийип кеткен, мамлекетти түптөп кеткен Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов аталарыбыздын чек арасы бузулбасын деп чуркаган үчүн түрмөдөмүн. Мен Жеңиш Молдокматов 1965 жылы Турдакун Усубалиев улуттун атасы токтом чыгарып бербеген жерди берди кылып күйдүргөн бийликке каршы чыгып, ал улуттун атасы ал жерди берген эмес, Кемпирабад кыргыздыкы деген үчүн түрмөдө отурат. Мына жерде жазып атат. Жогорку кеңештин тиешелүү мыйзамдуу чечимдери чыкканга чейин туура эмес маалыматтарды эл арасында ар кайсы интернет социалдык тармактарда жана республикалык, облустук, райондук аймактарда таркатышты дейт. Жогорку кеңештин кайсы мыйзамдуу ишин айта алабыз? Профилдик комитетинин мыйзамсыз өткөн иштерин, мыйзамсыз өткөрүлгөн Кемпирабад боюнча жыйынын көтөрүп чыктык. Тастыктап документ менен бетке-бет көргөздүк. Biz profilik komitette mıyzamsız kabul alınan çeçimdi. Tak gözüne görgözüp verdik. Dalilep anıktap verdik. Buna ошон үчүн түрмөдө отурабызбы? Эмне деген мамлекет? Бул эки гана мамлекетте мүмкүн болчу. Түндүк Корея жана Туркменистан деп мен ойлогом. Жаңылыкмын. Мен абдан жаңылыкмын. Көрсө Кыргызстанда да бар экен. Өз оюн так айткан, өз позициясын бербеген. Кемпирабад боюнча мына экинчи ирет мен камалып отурам. Оюнду айтам, бийликке кайш айтам, өзүмдүн сунушумду айтам, талабымды айтам деген адамдын бардыгы түрмөдө. Бардыгы 71 жаштагы Ася Саспаев эмне айып? Бир жолу жыйынга келди. Кемпирабад кыргыздыкы деген үчүн бүгүн түрмөдө отурат. Түрмөгө бирөөңөр барып көргөн эмессиңер. Мына маңдайында отурган прокурор айып. Бирок убакыт келет. Ертең баарына жооп бересиңер. Эми айтарым урматтуу төралык кылуучу. Кыргыздын жерин сактайлы, чек арасы бүтүн болсун, мамлекет бекем болсун деп чуркаганды баарын кармай бересиңерби? Ошол жерде отурган Гүлнара Журабаева да эмне күнөө? Бир жолу болгон бир гана жыйынга келди. Бир жыйынга келип өзүнүн оюн гана айтты. Мына мамлекеттик бийлик толугу менен жана фейк тролл деген армиясын жыйнап алып, мамлекеттик телеканалдардан КТР 5 канал, ЛТР жана башкасына тынмай беришти запистерди. Мен баарын көрдүм, уктум, распечаткасын окудум. Кескилеп, монтаждап да чыгарган записинде кылмыштын курамы жок. Урматтуу төралык кылуучу. Мына колумда Конституциянын бир бөлүгү. Ал жерде так жазылып турат. Биринчи беренеси, биринчи бөлүмүндө Кыргыз Республикасынын эли, эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин жападан жалгыз булагы болуп саналат дейт. 36-чы беренесине турат. Ар бир жаран биригүүгө укуктуу дейт. 33-чү берененин 1-чи, 2-чи, 3-чү пунктунда турат.
Ар бир адам ойлонууга, оюн жеткирүүгө, айтууга укуктуу дейт. Биз эми айтпай, баарыбыз тынпайып, Жапаров жакшы, Ташиев жакшы, бийлик, азаматсың деп отуруп тура алалы. Эртең, бүгүн Кемпироват кетсе, эртең дагы бир жерибиз кетсе, кол чаба берели. Эмне деген мамлекетте жашап калдык? Мейли бизди камагыла. Мына мен жактоочум айтып атат, 2 кичинекей баласы калды деп. Ооба, мен үй бүлөмдүн алдында, эл алдында кечирим сурайм. Мен өзүмдүн элекемен кечирим сурайм. 1 жыл түрмөдө отурдум. Эч айыпсыз түрмөдө отурдум. Урмат Тураокулович, 1 жыл түрмөдө. Акырында 2 жыл күрөшүп атып, толугу менен акталдым. Мына кайра кезектеги оюбузду айтып койгон үчүн, позициябызды бербей элге чыгып, могу Кемпироват биздики, ойлонгула деп, депутаттарды чогултуп, чечкиле деп койгон үчүн түрмөгө отургузабы. Мен сизден бир гана нерсени сурайм. Мени чыгарбай эле койгула. Себеби мен кандай чечим кабыл аласыңар билем. Буга чейин мына 15-16 киши келип өттү кечөөдөн бери, мурда күндөн бери. Бардыгын 2 ай калтырдыңар. Мен сизден бир гана нерсени сурайм. Сизден прокурор айынан жана жаныңызда отурган судьялардан келечекти ойлоп койгула. Мага 2 айды бергиле. Мени камагыла. Себеби мен мындай болгон цирк, мындай болгон концерттерге катышкым да келбейт. Мен чындыкты айткан үчүн түрмөдө отурам деп эч качан түш көрсөм да түшүмө кирмек эмес. Садыр Жапаров бийликке келатканда, эл эмне деген ишеним артты эле? Эл эмне деген үмүт артты эле? Айтпады эле, акыркы үмүтүбүз. 2 жыл мурун каршы чыкканда айткан, жеңиш, сен акыркы үмүтүбүзгө каршы чыгып атасың деп. Мамлекетте оңдой турган бир гана адам бар, ушул адам бар дебеди беле? Кана? Мына бүгүндөн баштап Кыргызстанда свет 1 сааттан баштап өчөт. Бул эмне? Токтогулда 2-нчи агрегат сындыбы? 4-нчү агрегат 2 жылдан бери иштебей келет. 2 жылдан бери иштебей келет. Аны да жалган деп үстүнө дагы иш кошкула. Чындыкты айткан үчүн эмне үчүн камдайсыңар бизди? Мен силерден бир гана нерсени сурайм. Тарыхты ойлоп койгула. Кол коюп атып чечим чыгарганда камап атып дагы ичиңерден бир гана нерсе уялып койгула. Болду. Рахмат. Кошумчам бар эле. Каркыра Үзөн бургуш кетип атканда азыр көп өтүп кетти. Жерине барып тепки жеп ташбаранга калган менин агаларым. Каркыра кетип атканда Раматылык Докем, Доорбек Садырбаев жумуртка менен жеп түптөн тизесине таш жеп 18 күндөн кийин бу дүйнө менен кошай чыккан. 18 күндөн кийин. Кемпироват кетпесин деп бүгүн 26 адам түрмөдө отурат. Мен Докемдин сөзүн түрмөдө отурганда кесилгенде түшүндүм. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуна бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылың алды экен. Өзүңдүн зөөкүр уул кыздарына белиңди бекем буруп туруп чыдагың деп бекерден айткан эмес экен. Мына ушул сөздү мен жалпы кыргыздар эскертем. Менин жүрөгүм тилинип турат. Кемпироват деп камалганда кыргыздар карап туруп кайдыгер карагандарга. Ошол жерде аксакал, аталарын, апаларын, жоолук калпактарын улам-улам алмаштырып, маршрутка менен сопровождение менен барып, ушул уул кыздарды камагыла дегенде жүрөгүм тилинип турат. Качан кыргыз ушундай майдаланды эле, ааламды кечип, дүйнөнү багындырган, кыргыз каганатын түзгөн кыргыздар качан өзүнүн кыргыз жерин сактай берген уул кыздарын ушунчалык басынып эле. Булар эл бузарлар, душмандар, популисттер, камагылаушулар деп кыргыздын аталары, апалары айтып отурат. Мен күйөм. Дегиз прокурор сөз сизде. Коллеги, Кыргыз Республикасынын Ички
2022 жылы 20 октябрда Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 36 бөлігіне сатылу 278 бөлігінің бөліміне қаралған белгіленген қылмыс іс болып, ал негізінде 22 жылдың 23 октябрда сот өргүдө Молда Ахматов Республикасының Қылмыстық кодексінің 96-97 бөлігіне қаралған шектеу қатарында қармалып, ішкі шартты ішкі басқарманың уақытылы қармаушы және өткізілді. Тергөө органы тарабынан ушул жылдын 24 октябрында Молда Ахматовго Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 36 бөлүмүнде 278 бөлүгү көрсөтүлгөн кылмыш боюнча айып угузулган. Угузулган айып боюнча 19 Кылмыш кодексинин 19 бөлүмүнүн 2 бөлүгүнүн пунктуна ылайык санкциясы боюнча оор кылмыштардын түрүнө кирет. Андыктан тергөө судьясы тарабынан бөгөт коюу чарасын камак түрүн тандап алган. Бүгүн биз негизинен ишти карап аткан жокпуз, угузулган айып боюнча гана ошол тандалган токтомго гана айтылып атат. Андыктан 22 жылдын 25 октябрындагы Молда Ахматов ишке тарапта кабыл алынган бөгөт коюу чарасы боюнча токтомду өзгөртүүсүз апелляциялык жактан карашамыз калкыбыз. Келе шақырат оқи бердім.